Ок атуу спорту федерациясы журналисттер үчүн дем алыш күнү атайын иш-чара уюштурган. Анда уюштуруучулар бул спорттун түрүнүн өзгөчөлүктөрүн айтып беришти. Ошондой эле ишмердүүлүктөрү менен тааныштырып, имараттагы түзүлгөн шарттарды көрсөтүштү. На сегодняшний день, к сожалению, оборудование очень-очень дорогое, и мы понемногу идем и развиваем. То есть в этом году у нас планируется обеспечить на 25 метров силу смешениями. Буюрса, жыл сайын кубок спортивных журналистов уюштуруп өткөргөнгө пландашкан атабыз. Канча көп кичинекей балдар келип, чоң спортсмендерге чейин өсүп, конкуренция көп болсо, ошол конкуренциянын ичинде мыкты спортсмендер чыгат да. Ок атуу спорту боюнча 1897 жылдан бери эле дүйнөлүк чемпионат өткөрүлүп келет. 1959 жылы федерация негизделип, олимпиадалык турнирлердин программасына киргизилген. Кыргызстандан чыккан ок атуу спортунун чебери Александр Мелентьев. Ал СССРдин жана дүйнөнүн рекордсмени болгон. Журналисттер менен спортту жакындан тааныштырып, жалпыга 40ка жакын спортчу катталып, атайын өзүнчө турнир уюштурулду. Бул турнирдин максаты баягы журналисттер спортту чагылдырууда өз жонун тери менен баягы сезип көрүп, аны баягы жөн эле жазбастан өзүнүн жон териси менен сезүү максатында уюштурулганбыз. Себеби кармап көргөн нерсеңди чагылдырууда оңой. Жана башка жактан да баягы креативдүүлүк да өнүгөт журналисттерде. Азыркы ок атуу спортунун программасына жөнөкөй бута атуу, фигуралык бутаны тез атуу жана кыймылдуу бутаны атуу кирет. Мелдеш эки түрдөгү тегерек жана траншеялык стенд аянтчасында өткөрүлөт. Ок атуу боюнча спорт федерациясы журналисттер үчүн атайын кызыктуу иш-чара уюштурду. Мына сиздер көрүп тургандай кезек менен алар ок атып жатышат. Атайын коопсуздук үчүн мына кулакчындар жана көз айнек берилди. Баарына ийгилик каалайм. Иш-чаранын соңунда чеберчилик көрсөткөндөргө 1-чи, 2-чи, 3-чү орундар үчүн кубоктор жана сыйлыктар тапшырылды. Клара Кудайбергенова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй.